кутман күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Марал радиосунун О толкунунда радио тренинг. Бүгүн да угармандарыбызга абдан бир жакшы жаңылык, кече укпай калган угармандарыбыз бүгүн күтүп атса керек. Себеби биз дагы жакшылап жаңыртып дегенде ушундай бир адам келе жатат. Келиңиздер, угуңуздар деп чакыруу жасаган элек. Бүгүн бизде конокто 18 жылдан бери мына чет өлкөдө жүрүп, Германия, Америкада жогорку билим алып, тажрыйба топтоп келген миңдеген мыкты адамдардын өсүп өнүшүнө жардам берген, өбөлгө болгон кыргыздын мыкты уулу келип калган экен Бишкекке. Биз дагы кармап алып, угармандарыбызга дагы да болсо пайдалуу болуунун максатын көздөп, анан студиябызга чакырып, ушу дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин радио тренинг жасап бересизби деп өтүнгөн элек. Келип отурушат. Кече биринчи сабак болду эле. Бүгүн дагы буюрса улантабыз, жаңы теманын алкагындагы да сөз кылабыз. Дүйнөлүк масштабдагы тренер, мыкты инсан, кыргыздын мыкты уулу Максат Мухтаров конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Күнүңүз кандай башталды, кандай өтүүдө? Өзгөчө бүгүн эртең менен турганда ушунчалык энергиям көп болду. Ушул бүгүн келип жакшы угармандар менен аябай сонун убакыт өткөргүм келди. Бөлүшөйүн деп келип калдыңыз. Учурдан пайдаланып Марал радиосунун жалпы жамаатынын атынан жана угармандардын атынан ыраазычылык билдиребиз. Максат мырза жөн келген жок, өзү эле келген жок. Артында окуучулары бар, командасы бар. Ошо командасы менен келип отурат. Тагыраак айтканда Жапаров Чыңгыз мырза кечээ да коштоп келген эле. Анан бүгүн жадырап, жайнап дагы бир жигит кошулган экен. Балтабаев Акылбек. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Анда микрофонду сизге узатайын, Максат мырза. Угармандарга бүгүн кайсы теманын алкагында сөз кылабыз? Сизге чоң рахмат, радио жамаатына. Анткени ушундай бизге мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыз. Бул радиону көп киши уккан үчүн биздин каалаган эл менен бөлүшкүбүз келген көп нерселер бар. Ошо бүгүнкү темабыз үйрөнүүгө жана өзгөрүүгө канчалык ачыксың. Бул тема аябай маанилүү. Анткени көбүнчө биз бирдемке үйрөнөбүз дейбиз. Мисалы университетке барабыз, ал сабак жакпай калса эмне кылабыз? Жөн эле отурабыз ал жерде. Ал жерде канча саат отурганыңыз бир эчтекеге жарабай калат да, анткени үйрөнгөн болбосоңуз жөн эле отурган болосуз да. Бул жерде убакыты текке кеткен болот. Бул бизде мындай нерсе бар да, teachability index деп коет. Teachability бир адам канчалык үйрөтүлө алат. Ошол тема боюнча болот да. Эгер бир адам үйрөтүлө албаса, түшүнүңүз да, мындай айтканда кабыл албаса, кабыл алуусу жабык. Кабыл үйрөнүүгө жабык. Эгер жабык болсо, аны ким үйрөтсүн, айырмасы жок, ал албайт да. Мисалы, сиз азыр мыяктан трансляция кылып атабыз, биз сигнал жиберип атабыз. Элдердин радиосу бузук болсо, азыр таксидеке отуруп радиого басып десем, радиом бузук, жакшы иштебейт, ошо укпайм дейт да. Ошол сыяктуу, значит, ал киши укпайт анда. Канчалык жакшы маалыматты жиберсеңиз да, жакшы технологияны колдонуп жиберсеңиз да, эгер алуучу жабык болсо, анда ал киши үйрөнүш кыйын да. Ошон үчүн аябай маанилүү. Ар бир киши сөзсүз эмеси, зээни ачык болуш керек, мындайча айткандачы. Бунун эки нерсеси бар. Мисалы, үйрөнүүгө биринчи ачык болушуңуз керек. Бул биринчи, ошо teachability index деп коет. Ошо мисалы 10 балл берсек, эгер 10 балдан 10 болсо, анда бул киши аябай ачык үйрөнүүгө. Үйрөнгөндөн кийин ошо үйрөнгөн нерсесини колдонуу, бул өзгөрүүнү кабыл кылуу. Мисалы айтайлы, бир киши мындай вес таштайм десе, ал үчүн биякта Макдональдс жок, мисалы Макдональдска барбаш керек, фастфуд да, KFC бар мисалы, жөнөкөй баягы тамактар. Окей, барбаш керек экенди үйрөндү, же ушуну жеш керек экенди үйрөндү, бирок андай кылбай калса, анда ошондо деле teachability индекси жабык болгон болот да. Ошого биринчи бир үйрөнө турган нерсебиз, биз teachability индексибизди дайыма ачык жүрүшүбүз керек. Мындай кабыл алууну дайыма ачык жүрүшүбүз керек. Анткени жашоодо канчалаган жакшы нерсе бар, канчалаган нерсени мындай сөзсүз Америка барып окуп же тигиндей эмес, мындай айылда жашасаңыз да көп нерсе үйрөнүп аласыз, аябай көп нерсе. Мен ушуну байкадым, ушул теманы мен өзүм мурда үйрөнгөндөн кийин мен деле көп кишиге сабак берип жүргөн үчүн мен көбүнчө баягындай үйрөтүү жагына концентрация кылып алыпмын да. Ошол теманы өткөндөн кийин мен азыр teachability аябай ачык болгон үчүн мен кимди көрсөм үйрөнө берем да. Азыр студияга келдим, жолдо таксиден бир нерсе үйрөндүм. Ошондой аябай ачык болгондо көп информацияны аласыз да. Өзүңүз каалаган жакка багытка кете турган ар бир маалыматты мындай оңой кабыл аласыз дагы. Бул жерде көбүнчө бизде жабык кылган бул эмоциялар болот да. Тиги ким экен, аны угуп эмне кылам, ал мага эмне үйрөтөт экен деп, же жаш бала, мисалы бала кичкей да, ал эмне билет эле деген сыяктуу да. Бул деген сөз teachability index адамдыкы жабык болгон. Мисалы, биз ошол 3 жылдан бери мисалы эми долбоорубуз бар, мисалы англис тил үйрөтүү долбоору бар, WhatsApp'тан үйрөтөбүз. Ошол жерде биздин мугалим бар, бул жерде Акылбек, Алекс деп коебуз.
ошондо бир тажрыйбалар бар үйрөтүү боюнча. Ошондо мисалы үйрөнүүгө канчалык ачыкмын, өзгөрүүгө канчалык кабыл кылам деген боюнча бир болгонбу бир окуя. Негизи туура айтасыз да, мындай негизи teach деген англис тилинен үйрөтүү дегенден келет да. Able деген мүмкүн. Teachability үйрөтүүгө мүмкүн. Index да. Демек бул мисалы үчүн мен ушул иштеп жүрүп көрдүм да, адам башына киргизип алат да, мен колумдан келбейт, мен ким элем муну үйрөнгөнгөчү, же анан ушул немеси багыты үйрөнбөөгө болуп калат да. Мисалы үчүн бир нерсени айтсаң, ал уже программасы бар да башындачы, мен үйрөнө албайм дегенчи. Мен үйрөнө албайм, мен колумдан келбейт деген. Анан кечке кайра контратака кыла берет да. Мына жери мындай экен го. Же мен бир жума үйрөндүм го, эчтеке үйрөнө албадым го. Неге андай? Мындай ушундай өзүнө программа берип коет да. Жаап болуп калган. Анан андай адамдарга мен мынтип айтам да. Алар өтө проблемный адамдар эмес. Анан ушундай учурларда мен түшүнөм да, адамдарга негизи жашоо машыгуу керек экен да. Ар бир адамгачы. Демек мен англис тил болгону жөнөкөй англис тил үйрөтүп атып дагы, англис тилди үйрөтүү биринчи орунда эмес да. Биринчи орунда психологиялык ушул жашоого машыгуу элементтерин үйрөтүү да. Биринчи орунда ошол. Колуңдан келет, сен кыла аласың, сен үйрөнө аласың, сен өзгөрөсүң дегенди ишендириш керек да адамгачы. Мен ошол иштеп жүрүп ошондой тажрыйба алдым. Туура, ошо мен дагы жанагы окуучулар айтат го, качан үйрөтөм мен болобу, мен үйрөнө аламбы деген суроолор бар да. Эгер ал киши кыргызча сүйлөсө, анда любой тилди үйрөнө алат. Просто аны мындай өсүп атканда англис тилинен 2 алган болушу мүмкүн да, 3 алган болушу үчүн ошо кичинесинен баштап уже баягындай тосмо коюп алган башына. Өзүнө койгон, мугалим койгон, ата энеси коюшу мүмкүн, же башка тааныштары коюшу мүмкүн, чөйрөсү коюшу мүмкүн, же айылдык бирөөсү мен кантип эле англисче сүйлөп башка жака бара алам деп эме кылышы мүмкүн. Мына мисал менмин да, айылда төрөлгөнмүн, азыр барып айылдык жигит. Айылда Нарай деген айыл бар, мисалы Көкжарда, Ноокат районунда. Чыңгыз мырза, сиз кантип ойлойсуз? Ушул жөнүндө кантип ойлойсуз? Баягы адам сиздин тажрыйбаңыз боюнча айтып бересизби? Качан жабык болот, качан ачык болот? Ачык болгондон кийин кантип? Кечиресиз, мен Чыңгыз мырза жооп бергичекте угармандарга дагы айтып өтөйүн. Бизге телефон чалсаңыздар болот, 0312 68 06 06 студиябыздын номери. Конокторубузга суроолоруңуздарды бериңиздер, анан бизди азыр Facebook'тан дагы түз көрсөңүздөр болот. Ал жака дагы кат кабарларды калтырыңыздар. Кечирип коюңуз, улантып берсеңиз болот. Ошол эле учурда менин оюмча, эгерде бир адам үйрөтүп жаткан же бир нерсе айтып жаткан тарапка сын пикир, көз караш менен караганда да ошол teachability индекси жабык болот да. Жана сиз айткандай, бул ким эле, бул мындан эмне үйрөнмөк элем деген сыяктуу, же өзү белгилүү бир ийгиликке жетишкен, башка бирөөнү ошондой карап калышы мүмкүн да. Мындан негизи жана сиз айткандай, мен сиздин тренингтериңизде уюштуруп жүргөндө байкайм. Өткөндө студенттерди кылгандан кийин мен кичинекей бир баладан бир нерсе үйрөндүм деп, жанагы сөз макалды үйрөндүм деп айтып атпайсызбы, мисалы. Ошол сыяктуу эгерде ошондой көз караш менен караганыңызда сиз аны балким үйрөнмөк эмессиз да. Кичинекей бала болсо, Германияда окуганмын, Америкада окуганмын деп анан ошол көз караш менен карасаңыз, мисалы, ал баладан ал макалды мындай угуп эле өтүп кетишиңиз мүмкүн, көңүл эле бурбашыңыз мүмкүн эле да. Эми эмне кылабыз? Ушуну мен ушул жөнүндө бүгүн талдайбыз да. Анда кандай кылыш керек, туурабы? Биз азыр эл катары жашаганда ушундай көйгөйлөр чыгып атат, адам ушинтип ойлонуп атат, Мындай кылалы, мисалы, бирөөнү угуш үчүн дагы адам өзүн сүйүп, баягы өзүнү сүйгөн убакта башкаларды мындай өзүнөн жогору көрбөйт, же баягындай эмоциялары аз болот да, баягы эме болупчу, тиги мага бирдемке үйрөтөт деген, ал адамдагы коркуу нерсе да. Эгер адам өзүн аябай сүйсө, аябай сүйгөндө ал өзүнө балын чоң берсе, сүйүүнүн, анда берки жанагы көйгөйлөр ортодон эме болуп калат да. Негенде адам өзүн жакшы сүйгөн үчүн үйрөнө албайм дегенге келип атат. Адам өзүн жакшы көргөн үчүн тиги мени акыл үйрөтпөсүн, же өзүнү коргоо техникасы да, бул коргоо эмеси. Бул бардык айтып аткан нерсе элдерде бар, баарында эле бар. Эч ким бул натуральный нерсе. Биз ошону эми кантип чыгышыбыз керек, туурабы? Бүгүнкү темабыз ошол. Биз кантип үйрөнүүгө жана өзгөрүүгө канчалык даярмын деген суроого жооп беребиз да. Азыр кезекте эме Телефон чалуу бар экен, кабыл алып коелук. Анан улантабыз. Алло, Саламатсызбы? Угуп атабыз, бул ким болду экен? продается времянка.
Кечиресиз. Башка программа болот деле. Радиону угуп, анан кийин телефон чалсаңыз жакшы болот эле. Кечирим сурайбыз. Времен калбайсың. Улантаганда биз эми азыр угармандарга же ушул биздин коучингди эме кылып жүргөндө тренингдерибиз да болот, ошолорго да сөзсүз келиңиздер. Бул тренингдер мындай кандай десем бизге акча табуу тигиндей дейт. Мен ушунчалык эме кылам да, мен ушул тренингдер үйрөнгөнгө канча акча короттум, мисалы ошол тажрыйба боюнча 100 000 дегендей доллар иши окугандарды айтпай эле коеюн. Бирок ушунча нерсени мен неге үйрөткүм келет? Мисалы да эми мен өзүм үйрөнгөндөн кийин бул аябай чоң нерсе экен да. Мисалы бир кыргыздын дүйнөгө, азыр дүйнө эмес, биз эмне Марска барышыбыз керек. Дүйнөгө чыктык да, кыргыздар дүйнөгө чыкты. Азыр Илон Маск менен жолугуп ал Марска сапар жасап атпайбы? Ошонун бир мүчөсү болсо, бул мен эмес, каалаган бир кыргыз да. Ошол жака уже ошол жаатта уже ойлоно башташ керек. Анан мындай нерсе бар да, кыргыздар кички өлкөдөбүз, экономикабыз кичи, ВВПбыз кичи. Бул нерсе менен байланышпайт. Мен чынында ишенген нерсем адамдын ичиндеги руху менен байланыштуу да. Аябай ошо руху күчтүү болсо адамдын, америкалыктар менен да жолугуп, японецтер менен да чогуу иштей бер. Булар бир кыргыздын кыла албайт деген нерсеси эмес. Биз адамды баласы болгон үчүн мен канчалаган кишилер менен тааныштым. Алар сизди билгендей ошол германиялык, ошол франциялык кишилер, америкалык кишилерди биз мындай чоң деп ойлойбуз го. Өлкөсү чоң болгон үчүн, ВВПсы чоң болгон үчүн, алардын тили дүйнөдө сүйлөшкөн үчүн мен кыргыз катары бардым, алар менен бир эле деңгээлде сүйлөштүм. Алар андай дегенде ою жок, кыргыздар кички, андай жок. Бул биздеги эле психологический нерсе башыбызда. Азыр мисалы айтпайсызбы? Үйрөнө албайм деп атат да, биз мындай эксперт катары ал киши пайда үйрөнө алат, бүт нерсе билет. Бирок ал ичинде, баягы айттым го тренингдерде, дүйнөдөгү эң күчтүү түрмө кайсыл десем, Алкатрас, Америкадагы, Сан-Францискода айтты да. Жок, дүйнөдөгү эң күчтүү түрмө адамдын башындагы өзүнүн тосмосу. Ошон үчүн ошо тосмосун жеңсе эле дүйнөдө эчтеке калбай калат. Даже айга да кете берет да, ужечи. Ошо сыяктуу. Бир неме комментарий ошол немени айтып коеюн. Конкреттүү бир практика жүзүндө мен өзүм байкаган бир неме факт, бир көрүнүш. Кыскасы бизгечи бир окуучу менен сүйлөшүп калдым да. Мен ушунча үйрөнгүм келип жүрдү эле, анан качандан бери силерди билем, бирок силерге жаза албай жүрдүм дейт да. Неге, эмне болду десем, мен корктум, уялдым дейт да. Эми неден уялдыңыз десем, мындай конкретно неден уялдыңыз десем, даже жөн эле жазып силер жөнүндө сурагандан да уялдым дейт да. Прям ушунчалык да, мисалы үчүн мен канча окуучу бизге жаза албай жүрөт экен да, мен ушуну байкап койдум да. Жөн эле башында немелери бар да, баягы. Тартынчаактык, ошол бир чек коюп алган. Мен колумдан келеби, мен ким элем, мен үйрөнө аламбы? Анан бизде дагы бир кичинекей элемент бар, бул орусча мен билбесем, кыргыз тили менен кантип үйрөнмөкмүн? Бул дагы бир кичине проблема да, мисалы үчүн. Болсо группада башка ушул суроону сурасам, башкалар кантип ойлоп калат деген. Жеке жазышат сиз группадачы, мисалы үчүн жеке мага жазса, мен уялып атам группага. Мен айтам да, сиз мен айтып коеюн, сиз бир күн өлүп каласыз дейм да. Сиз бир күн өлүп калсаңыз, мунун баарын кылабай калган болосуз. Чын уял. Тарс кыларыңыз. Башында сиз мындай өтө дискомфортко түшүшүңүз керек дейм да. Мен өткөндө бир документалка көрүп атып, ошол жерде военныйлар солдаттарды муздак сууга сала берет да, кеч. Анан силер билесиңер, биз эмнеге силерди муздак сууга кечке салып атабыз. Түндө тургузуп алып дагы, түндө 3-4-тө тургузуп алып дагы силерди муздак сууга салып атабыз дейт. Неге десе, биз силерди дискомфортко көнсүн. Дискомфорт силер үчүн мындай эле нерсе болуп калсын деген ойдо кылып атабыз дейт да. Биздин окуучулардан ошо коучуларда дискомфорт калбай калат экен. Ошону үйрөтөлү да, азыр техникасын үйрөтөлү. Мисалы мен өзүм жалгыз, мен кантип айылдагы төрөлгөн киши барып туруп ошол кишилер менен сүйлөшүп атат. Азыр телефон келип калды, эстетип коелу, ушул жөнүндө сүйлөйм. Бизде телефон чалып бар. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, угуп атабыз. Аты жөнүңүз? Бакыт. Бакыт байке. Бул жигиттер угат, мен да азыр кичине четтен угуп калдым, жанагы тартынчактар боюнча. Мен коллегам бар эле, ошо көп үйлөнгөн элек да. Тартыныппы? Анан ошолордун проблемасын чечип бир жардамдашып койсомбу деп атсам, анан ошолорго силер жардам берип атасызбы? Сонун болот, ооба. Бакыт байке, болдубу сурооңуз? Көчөдөгү мен мимо өтүп калдым да, бир улуу тоодо болот саналсайт мен, көчө тренингде. Ооба, бир улуу тоодо болду. Мен аны байкабай эле өтүп кетирм, каршы отурат элем, мен азыр угуп алайын. Жакшы суроо болду, Бакыт байке, рахмат. Азыр кайсыл жакта тренингдер болот, айтып өтөбүз, Телефон номерларын да жазып алыңыз, досуңузду сөзсүз алып барыңыз, анан үйлөнөм деп чыгат.
кыстабат ошол жакта деп көрсө тартынып үйрөнө албай жүргөн турбай карагылачы, ушунчалык тартынчаак болушат экен. Эми Чыңгыз мырза айтып өтсөңүз, Максат Муктаровдун тренингдери качан, кайсыл жерде, саат канчада болот, анан телефон номерларын? Тренинг Бишкек шаарында, Ош, Жалал Абад, Каракол, Кызылкия шаарларында болот. 8-9 февралда Бишкекте Мария отелде болот. Мэрия отелде болот. Мэрия отелде саат 3-тө. 10 февралда саат 3-тө кайра эле Президент Сити Холлда. Эртеси 11 февралда эмеде болот, Караколдо болот, ал дагы саат 3-тө. Азыр бир аздан кийин телефон номерлерди айтып өтөм. Ош шаарында 12 февралда болот, ал дагы саат 3-тө. Жалал Абад шаарында эртеси күнү 13 февралда саат 2-де болот. Ал эми Кызылкия шаарында 14 февралда саат 3-тө болот. Мына сага эми жаттап калсаңыздар эле болду. Эми телефон номерлерди айтып өтөйүн. Кана? 0755 494 739 0708 505 426 0770 521 321 ушул номерлер аркылуу дагы кызыккан суроолоруңуздарды берип, билет сатып алып келсеңиздер сөзсүз түрдө пайдалуу болот деп айдабыз. Эфирдин жүрүшүндө дагы кайталап турабыз. Эң негизгиси Бишкектегилерге айтып өтөлү, 7-синде жана 8-инде болот, 8, 9, 10 февралда. 7-синен 10-на чейин бул жакта болот экен. Сөзсүз түрдө азыр дагы телефон номерларын кайталап өтөбүз. Мен Максат Муктаровдун тренингтерине катышкан адам катары дагы угармандарыбызды үндөйт элем. Сөзсүз барыңыздар, өзгөрүүгө убакыт келди. Чоңсузбу, кичинесизби, көп жашап койдуңузбу, аз жашап койдуңузбу? Бирок үйрөнө турган нерселер дагы көп экен. Ошондуктан барыңыздарды чакырат элек. Бизге телефон чалуу бар экен. Кабыл алып туруп анан уланталчы, уруксат берсеңиз. Алло, саламатсызбы? Угатабыз. Сиздер пайдалуу ийгилик суроолор менен бөлүшкөнгө келдиңиздер деп ойлойм. Ийгилик ага рахмат айтабыз. Келечекте сабагыңыздар ийгиликтүү жакшы деңгээлде өтүшүн тилектешпиз. Мен кече чалгамда, анан ошо кече курс суроо берип койдумбу деп кайра башынан көргөнгө аракет кылдым. Жакшы пикирде калдым десем болот. Сиздерди ыңгайсыз абалда калтырыш максатта эмес, өзүм үчүн тактап алдым десем дагы да туура болуш керек. Анан суроо, коучинг сабактар баардык өлкөдө бирдей форматта айтылабы же элдин деңгээлине кабыл алуусуна маани берилеби? Мисалы, адам бир жерде адам дегенчи, бирок Европада, Америкада башкача ойлонушу мүмкүн, бизде башкача ойлонушу мүмкүн, чынбы? Анан азыр учурда тренингдер өтө көп, жакшы айтышат да, шыктандырат, бирок бир агай айткандай инструменттерин айтпайт, үйрөтүшпөйт. Сиздер кандай инструменттерди колдоносуздар ошо жакшы нерселерди туура кабыл алыш үчүн? Рахмат. Чоң рахмат, абдан жакшы суроо. Кече ошол суроо боюнча бул кыска убакытта түшүндүрүш кыйын болду. Сиздин сурооңуз аябай мындай ушундай деп эле айта турган жооп эмес болчу да, ал оңой болгондо анда аябай эле тез эл түшүнүп калмак да. Сиз айтканыңыз туура. Коучингдер ар жерде ар түрдүү өткөрүлөт. Анан бир эле мисалы бир эле китепти окуйт, ошо европейцтер, башка кишилер, кытайлар эме окуйт, бирок башкача түшүнөт да. Мен Кыргызстандын жараны болуп буякта өскөн үчүн салт санааны билген үчүн, менталитет билген үчүн ошону алып туруп мындай бишчесине үйрөтөм да. Андан сыркары инструменттерди үйрөтпөйт, биз бүт инструменттерди үйрөтөбүз, уровенине жараша, деңгээлине жараша. Анан аябай жоңгору деңгээлде болгон кишиге да үйрөтө алабыз. Балким кишилер ойлошу мүмкүн. Анткени мен коуч Тони Робинс, Брайан Трейси булар баягы элдин билген коучтор да. Андан башка коучтор менен азыр иштеп атам. Алар мындайча айтканда дүйнөнү башкаргандар бар го, мисалы дүйнөнү башкарган клубтар бар, чоң аябай мындай масштабный ойлогон кишилер бар да. Ошолордон үйрөнгөн көп нерсем бар да. Мага кызык жагы ошол болчу айта келечи. Биз неге мынтип жүрөбүз? Бизди мындай башкарып атат. Башкарып атат дегенде мындай, кандай десем, дүйнөнү башкарган адамдар кантип ойлонот? Кантип ой жүгүртөт, эмне кылат? Же ошончолук даражада ийгиликтүү адамдар. Мага аябай кызык болду. Мен ошону үйрөнсөм, өзүм колдонсом, мен да аларга окшош болом да. Эми дүйнөнү башкарганман деймиз, дүйнөгө канчалык жардам бергенман де. Ошо манда биздеги көп көйгөйлөрдү мен уже билип калдым да. Эмне үчүн бул киши ушул суроону берип атат? Эмне үчүн биз ушинтип жашап атабыз? Эмне үчүн биз машина ушундай эме менен эле концентрация кылып жашап атабыз? Эмнеге дүйнөгө чыкпай атабыз? Ошолордун баары. Мен ошолордун техникасын билем. Азыр мисалы каалаган киши өзгөргүнү кааласа, мен ага аябай чоң жардам берем, ал киши тез өзгөрүп кетет. Эгер каалабаса же билбесе, эме кылбаса, мындай каалабаса да, мындай чыкканда ал кишини мен жабык болсо, мына как раз бүгүнкү тема teachable индекс ылдый болсо,
анда кайчтыкты үйрөтө алабыз. Биринчи teachable индексти ачышыбыз керек да. Биринчи адамдар мени таанышкан, мен бул жака келдим, Максат Муктаров Кыргызстанга келди. Мен акча табайын деп келген жокмун. Мен акчамды тиякта эле таап атам, чет өлкөдө көбүрөөк акча табасың да. А мен бияка эмне кылам, элдерге бүт ушул эмени жеткирсем, Алайда отурган, тоодо жашаган бир бала ушул радиону угуп атса, мисалычы, ошол жерден аябай чоң нерсе өзгөрө берет да. Негенде YouTube бар да, туурабы? Бир бала бар экен, тоодо мал кайтарат экен, YouTube'дан гитара үйрөнгөндү үйрөнүп алыптыр. Аябай жакшы жетет экен. Ошол сыяктуу мүмкүнчүлүк бардык жерде бар да. Ооба, азыр заман ушунчалык тез өзгөрүп атат, ошого жараша биз дагы өзгөрүшүбүз керек, баягы боюнча кала бербей. Мен бир суроо бергим келет да, Максат мырза. Өзгөрүүнү ушунчалык каалап, жакшы дагы үйрөнөт, жакшы кабыл алат. Бирок адам жалкоо болсочу? Мына караңыз, жалкоо деген нерсе жок же. Чынында жалкоо жок. Мисалы, биздин жалкоо деп айткан нерсе эмне билесизби? Ошол нерсени кыла албай атасыз, жалкоолук кыласыз го. Сиз ошол жерде эгер бир нерсени кыла албай жалкоолук кылсаңыз, ал жерде өзүңүзгө эмне үчүн аны кылам деген жообуңуз жок. Ойлоңуз, мисалы, ушуну эмне үчүн кылам? Элдер сизди эме кылды да, ушуну кылышың керек, тигини кылышың керек деп элдикини алып алгансыз дагы, өзүңүздүн ичиңизде калуу болбогон үчүн, эмне үчүн аны кылам дегенге жооп болбогон үчүн сиз кыла албайсыз. Ошону жалкоолук деп атасыз. Адамда жалкоолук деген нерсе жок. Мисалы айтайын, эртең менен туруп саат 3-тө ушул радиого келсеңиз, мен сизге 10 000 сом берем десем, ол эмес 100 000 сом берем десем, сиз келесизби? Эмне баратканымды билем, ошон үчүн барам, Сизге акча керек. Эмне үчүн барышым керек дегенде уже жалкоо деген эчтеке калбай калат. Эмне туруп келесиз. Эмне үчүн деген жообуңузга издеңиз. Эгер аябай күчтүү жоо болсоңуз, анда кандай десем, жалкоолуктун тескериси аябай эме болосуз да, эмне дейт го? Шыктанып, умтулган, аябай умтулган. Уктабайсыз. Ошол күнү уктабай бияка келесиз. Просто сиз эмне үчүнгө жооп табыңыз, жалкоолук деген нерсе жоголуп кетет. Баракелде. Рахмат чоң. Эчтекебиз. WhatsApp'тан да мындай Көптүн суроосун бердим окшойт. WhatsApp'тан да мындай суроо бар экен. Саламатсызбы? Максат мырзага суроо. Сиз Кытайда чоң ийгиликтерге жетишипсиз. Мындан кийин Кыргызстанга келип, кыргыз элине кызмат кылайын деген ниетиңиз барбы дейт. Бизде мындай түшүнүк бар да, чет өлкөгө кетсе уже Кыргызстанда иштебейби деген. Мындай чет өлкөлүк мага окшогон көп киши бар. Эгер ушуну уккандар болсо, чет өлкөлүктөр делечи. Бизде мындай эле айтып берейин сиздерге. Бизде обычно мындай түшүнүк болот экен, чет өлкөгө эмне кетасың, барып иштеп, үй алып, машина алып кайра келишиң керек деген ушундай понятие бар экен да. Эми көпчүлүгүндө болушу мүмкүн ушундай нерсе. Ошентип кыйналып жүрөт, өлкөсүнө келип жакшы жашабайды. Биз өлкөбүз Кыргызстан, туурабы? Биздин дүйнөбүз кайсы? Ошол дүйнөдө кыргыздар ойлош керек. Биз Кыргызстан эле эмеспиз, дүйнө биздики. Биз адамзатыбыз, туурабы? Канчалаган адам менен карым катнашта болушубуз керек. Канчалык адамдар менен үйрөнүшүбүз керек, дүйнөнү таанышыбыз керек. Мага жекече мен акча таап, үй алып, машина алып келе берген деген нерсе жок да мендечи. Мен чынында эле канча адам менен таанышкым келет. Бул мага аябай чоң багыт. Кыргызстанга салым кошуу деген мындай нерсе. Азыр технология өнүккөн үчүн мен Кыргызстанга мисалы бир эле өзүмдүн ийгилигим канчалык мени тааныган кишиге же мени билген кишиге аябай жардам берет. Inspiration деп коет го, эмне деп коет? Inspiration мындай Дем берүү. Дем берет. Мындай, мен да кылсам болот. Бул уже чоң эле жардам, потому что ал адам канча нерсеге ийгилик. Мен келип алып туруп жөн эле англисче үйрөтсөм же лайф коучинг кылсам, ал мени угат, укпайт, ал эмес жок. Менин оюмча, сыртта жүргөн бүт кыргыздар Кыргызстанга эң чоң салым кошуп атат да. Россиядагы жөн эле акчалай даже салым кошуп атат. Башка Америка, Google'да иштегенде, тиги иштегенде бир кыргыз ал жердеги Кыргызстанды таанытат. Жөн эле мисалы мен виза алганы барганда, бир американец мага виза берип атканда айтты да, биринчи жолу ушундай паспорт көрүп атам дейт да. Каяктансың дейт? Кыргызстандан дейт. Мен аны аябай жакшы сүйлөштүм, ага мен жактым да, мындай сүйлөшкөндөн түшүндүм да. Демек сиз аркылуу Кыргызстанды тааныды. Ал киши үчүн бир киши ал тааныды. Башка бирөө бар африкалыктар, башка бирөө японецтер. Булар кыргыздарды аяктан таанытып атат. Булар кандай десем маркетинг иштеп атат. Мен биякта канчалык жашасам Кыргызстанды алар тааныбайт. Каяктан билет? Биз мындайча айтканда, биз мындай фронтто иштеп атабыз да, мындайча айткандачы. Кыргызстанды таанытабыз, маркетинг кылып атабыз, барып алар менен сүйлөшүп атабыз. Эмне кылып атабыз? Жөн эле кофе ичип атабыз, анан сурашат кытайлар, нишин алерен дейт да, каяктансың дейт да. Бизди кореец деп ойлойт. Кытайча сүйлөп алса, кореец деп ойлойт. Жок, мен Кыргызстан десем, каяктан дейт? Жежистан дейт да, алар. Кыргызстан. Ошентип Кыргызстанды өмүрүндө бир Кытай бир өмүрүндө кыргыз деген уккан эмес да. Биз тем более Гуанчжоу жаштайбыз, ал алыс жагында да, Кыргызстанды билбейт. Көбүнчө биз Россия билесиңби, анан Казакстан билебиз, анан ошол жерде Кыргызстан бар деп, анан ошентип түшүндүрүп, анан Кыргызстанды таанытабыз да. Ошон үчүн чет өлкөдөгүлөр азыркы мырза айткандай, мен азыр салым кошуп атам, бул салым мен Кыргызстанда жүрсөм мынчалык салым кошо алмаган эмесмин. Мен чет өлкөдө жүргөн үчүн азыр ушунча сиз деп айтасыз, Кыргызстанда мындай бар да, Кыргызстанда аябай жакшы ушундай акылдуулар көп, мага окшогондор канча ушу тренингди өткөндөр канча кишилер бар, бирок ал Кыргызстандыктай бел укпашы мүмкүн да, качан сыртка чыгып кеткенден кийин сырттагы эме деп туруп элдин эмеси ушундай түшүнүгү бар да, ошого азыр салым көп болуп атат суроо боюнча.
Дагы бир суроо бар экен. Конокторго суроо дейт. Жашы 40-тан ашкан адам мыкты графикалык дизайнер боло алабы? Word'дон башканы билбейт учурда. Эмнелерди кылса болот деп суроо берген экен. Бул жерде мен жооп берейин. Графикалык дизайн боюнча бир аз немем бар, мындай опытым бар, тажрыйба. Негизи үйрөнө алабы, үйрөнө албайбы? Же бул физикалык данныйлары ага мүмкүнчүлүк береби деген бул суроо эмес да. Биринчи орунда бул баягы ачыктык, үйрөнүүгө ачыктык. Мисалы үчүн графикалык дизайн программасы бул эмне? Бул кайсы бир инструменттерди колдоно билүү. Ошол эле мышка менен, ошол эле клавиатураны иштете билүү. Мисалы үчүн көп мынтип ойлойт да, мен карып калдым, мен башыма эчтеке кирбейт, же болбосо ошол эле мен англис тил үйрөтүп атканда мен мына эчтеке үйрөнбөй атам дейт да. Анан мен айтам, сиз бүгүн бир сөз үйрөндүңүзбү дейм да. Мына бир сөз, кайсы сөз болбосун бир сөз. Мисалы үчүн table да. Table'ду үйрөндүм. Демек сиз үйрөнүп атат экенсиз. Мындай биздин көп үйрөнүүчүлөр мындай кичинекей прогресс катары көргүсү келбейт да. Булар ушундай көп expectations деп коет, мындай ушундай чоң күтүүлөр менен кирет. Мен кирсем эле бир айда эле бум үйрөнүп кетем депчи. Мисалы үчүн 3 күндө ошол эле графикалык дизайнер, күчтүү дизайнерлерди билем мен. Алар өмүр бою иштеп, азыр мисалы үчүн мына Марал дегендей бир логотипти отуруп алып бир жума, бир ай ойлонуп жасайт да. Болбосо мындай жөнөкөй эле нерсе да. Алманы тиштеп койгондойбу, Apple кылып койгондойбу? Алманы тиштеп койгондой эле. Демек, ал нерсеге ал адам көп келди да. Ошондуктан бул жерде менин жашым же физикалык бир кайсы бир көрсөткүчтөрүм үйрөнүүгө таасир этеби, этпейби аны эмес. Сиз канчалык өзүңүз үйрөнүүгө даярсыз. Сиз канчалык өзүңүз жаңы маалыматты кабыл алганга даярсыз, ачыксыз, сабырдуулук. Канчалык сиз сабыр кылып күндө бир нерсени үйрөнөм деп аракет кыласыз, кадам таштайсыз. Кеп ошондо да. Кеп инструментте, компьютерде же күчтүү компьютерде, клавиатурада, мышкада эмес да. Ушул жерде кошумча айтып кетем, жакшы айттың, Акыл мырза. Айттыңыз, мындай нерсе бар да, уккансыздарбы, кризис среднего возраста деген. Азыр бул киши как раз орто жашта. Өткөл курагы. Мисалы 40 жашта, чынында бул туура эмес экен, билесизби эмнеге? Аябай таң калыштуу нерсе да, мен ушуну окугандан кийин мен өзүм да жашым келгенде менде да ушундай суроо болгон да, элдин суроосучу. Анан көрсө, бул чынында эле адам ошо 40 жашына барганда эң кандай десем, эң күчтүү, эң акылдуу уже жаш балалык канчалык опыттары болгон, бул нерсе туура эмес экен. Ошол азыр 40 жашындагы киши сиз азыр баштасаңыз аябай бум болот экенсиз да. Анан эмнеге туура эмес экен дегенде, чынында эле адам ушул жашта аябай чоң нерселер кылат экен, баягы дүйнөнү башкарган элдер ушу кризис дегенди чыгарыптыр да. Бул туура эмес нерсе экен, туура эмес түшүнүү экен. Аны кантип билсек болот? Мына Джек Маны караңыз, бүт Эдисонду караңыз, Фордду караңыз, ошолор бүт дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдар карасаңыз 40 жашынан кийин баштаптыр. 40 жашында, 43 жашында. Бул деген сөз биз ушундай туура эмес информация менен анда уже болду, мындан кийин болбойт деп бүт элдердин эмеси өчүп калат экен да. Анда, конечно, жакшы дүйнөнү башкарганда анда мындай конкурент аз болот да. Ошого коркпой 40 жашында бул эң жакшы убакыт экен. Мен ошого азыр 40 жашыма жакындап атам, 38 жашындамын. Мен азыр аябай көп нерсеге ишенип атам. Мындан кийин ушул нерсе аябай чоң нерсе болот. Буюрса. Анан экинчиси, баягы айттыбызбы, техникага баштай берели, мисалы жанакы уялганда же мен чала аламбы же силерге жаза аламбы дегенде ал киши сразу чоң нерсе кыла албайт. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошол болгон жеринен кички жогорураак болуш керек. Мисалы менде бедный мышление бар экен да. Мурдачы мен Кыргызстанга барып базарга барганда кайсын алам? Эң арзанын алам. Мисалы 5 сыр болсо, мурда ошондой элем да, мен бедный мышлениеде жашаганда мен ошондой элем, мага окшогон көп киши болсо керек. Өзүңүздөр сураңыздар, базарга барганда арзан бекен, кымбат бекен деп сурайсыздар, кээбиде ал акчаңыздан да эмес. Просто кандай десем, жүгүртүүнүн кедейлигинен. Программа болуп калган, адат болуп калган. Ал ментальный привычка деп коет го, баягы ментальный оюбуздагы адат болуп калган. Аны кантип өзгөртүш керек? Мен кантип өзгөрттүм өзүм да, мисалы Гонжодо магазинге барам, мен мурдакы убакта бедный мышление болгондо арзан издейсиң. Анан кээбирде достор жамайса, карасаң тиги эле алданып калды, кымбат, ошол эле сырды кымбат калатат же ошол эле дордойдо арзан жерде тиги магазин алатат. Жок, андай нерсе жок. Биз бурун жөнү биздин бедный мышление, мына кедей ойгу жүгүртүбүз да. Анан мен аны өзгөрткүм келди. Мен кедей болгум келген жок. Эмнегенде
кээде ой жүгүртүү менен алыс жака бара албайсыз да. Тренинг канча кымбат, тигилер канча акча топтоп атат, сиз мындай канча нерсени жоготуп атасыз да. Мисалы азыр ошого барсаңыз, ал акчаңыз 1000 сом, канча, 1200бү? 100 000 долларлык тажрыйба бар бул жакта. Жок, тажрыйбада эмес жок. Менин айтканым дагы маанилүү эмес. Ал кишинин канчалык өзгөргөнүн көрөсүз. Менде эмес, мен ал жерде эмне айтсам, Максат Муктаров дүйнөнү кыдырып туруп, ага эчтеке жардам бербейт да. Главный өзү өзгөрүш керек. Эмнеге акча берип атат? Акча бергенден кийин ошол жерге барып 1000 сом берди, же 1200 берди. Мен ишенем, ошол техникалар үйрөнүп, сразу өзгөргөндөн кийин ал 100 000, 1 миллион сом жөн эле табат. Ал техниканы үйрөнгөндөн кийинчи. Анан мындай айтты азыр. Мен айттым, ошо өзгөртөйүн деп, бедный мышлениени өзгөртөйүн деп. 5 сыр бар, 5 сырдын эң арзаны ушул атат. Анан мен биринчи сразу эң кымбатын ала албадым да. Кээ бирде мындай болот, элдер өзгөрүш керек десе, аябай кымбат болуп, кредитке алып мынтип өзгөртүп, ал кийин 2 күндөн кийин ала түшөт. Негенде андай нерсе табигый эмес. Мен эмне кылдым? 5 мисалы айталы, мисалы бирөөсү 500 сом, 400 сом, 300 сом, анан 200, 100 сомго, эң арзан 100 сом да, бул жагы 500 сом. Мен биринчи эмне кылдым? 200 сомдукту ала баштадым. Принципиальный. Бир аз кымбатын. Негенде мен азыр өзүм көнүшүм керек да. Каждый барганда арзан издейт элем го. Арзан таптым да, анан дагы бир аз кымбат болсо, тиги жакшы антип ойлобойм. Сразу уже бир кымбатын ала берем. Барам да кайсы арзан, бир аз кымбат, анын тигин ала берем. Ушу көндүрдүм. Андан кийин баргандан кийин эме кыла баштадым. Анан дагы кымбатын ала баштадым, эми кымбатын баштадым. Анан акча жок, бул жөн эле биздин башыбызда. Эгер акча жок деп ойлонбой коюңуз, вообще акча жок деп, акча жөнүндө ойлонбой коюңуз, 1 ай өтсүн, 2 ай өтсүн, акча как будто келип калгандай болот. Чынында эле ошондой болот. Бул жөн эле психологический нерсе. Биз ойлонбой эле коюш керек, Мындай нени ойлонсоңуз, ошо башыңызга келет. Кырсыкты ойлоп атсаңыз, башыңызга кырсык келет. Аябай бай болуп жашап атканда элдер менен жакшы, бүгүн эртең менен туруп, мисалы бүгүн радиого келдим, жолдо кечигип атам таксиде. Могу коллегаларым чалат да, келатасың. Мен адрести билем, алыс жакта жүрүпмүн да. Жетишпейт деп ойлойт элем, мен как будто жетишем. Информация жок да мендечи. Жетишем деп келдим, ичимде ошондой болду. Такси жакшы экен, тияктан бияктан кылып тез алып келди да. Мындай айтканда, сиздин настроеңуз положительный болуш керек, мындай позитив болуш керек, мындай жакшы ойдо ойлонушуңуз керек да. Ошо сиздин жашооңузга сиз тартасыз ошо жакшы ойду. Жаман ойлонуп жүрсөңүз, жек көргөндү, кек сактап жүргөндү ойлонсоңуз, ошол келе берет башыңызга. Ошон үчүн оюңузду сразу өзгөртүш керек. Канча убакытыбыз жөн өтүп кетет анан? Анан баягы кишилер эмнеге антип айтат да, билесизби? Качан убактан ал деген сөз, мына анда коркуу бар, анда самооценкасы ылдый. Эгер сиз бир сүйгөн ишиңизди баштасаңыз, мен лайф коучингди аябай жакшы көрөм. Бирөө акча берсе да сүйлөй берем, ага үйрөтө берем, акча бербесе да үйрөтө берем. Кече тренинг кылдык, биз атайын эмелерге кылдык эле, мындай жылдыздар келсин деп таанышып билишип чыксак, эч ким келген жок. Анан кээ бир коллегалар дейт, отмена кылып койсок болобу деп. Анан башкалар да келген. Мен байкемдин 2 кыз келди. Мен эч ким көрбөсө ошо 2 кызга мындай улуу тоодо жакшы кылып мындай өткөрүм келди. Мындай VIP да, аябай чоң VIP. Мага аябай честь да. Ошон үчүн мындай жылдыздар келбей, алар менен чогуу бул жерде эмес жок. Биз эмнеге жылдыздар каладык? Чыңгыз мырзага өзү особенно айттым. Эмнеге дегенде элге тезирээк жеткириш үчүн жылдыздар болсо, жылдыздар буну түшүнсө, бул жылдыздар элчиге элчигендер көп. Биз биздин логикабыз менен да, тагдыр андай болбошу мүмкүн. Мисалычы, мен түшүндүм, биз ошону каалап кылдык, болбоду, значит тагдырда бул нерсе жакшы болбойт экен деп туруп, биздин жолу эмне кылдык? Каалай берген. Мен азыр ушул радиодон пайдаланып, канчалаган элдерге эгер өзү түшүнсө, мындай бизге контакт кылдырса, биз аларга аябай жакшы нерсе беребиз. Булар мировой, не мировой, дүйнөнү башкарган элдерден алган сабактар бар. Ал кишилердин эмне кылгандарыны мен үйрөндүм да, мага аябай. Дүйнөнү башкарган 20% элдердин ийгиликтеринин сырларын менен бөлүшөбүз. Ийгиликтердин ой жүгүртүүлөрүнүн сырлары, Жана WhatsApp'тан жана киши жазыптыр, 40 жаштан кийин дегенчи. Буюрса коноктор логосун заказ кыла берсе болот, буюрса 5 жылдан кийин жакшы мотивация бериш. Буюрса, сонун ооба. Негизи ойду өзгөртөлү, эң негизгиси ойду өзгөртүш керек экен. Уже мындай башталды да мындай. Ушундан токтобош керек. Ой башталды, положительный мындай. Ал жанакы эмоция, помехалардан уже арыныш керек да. Жакшы. Бул жака дагы билдирүү келген экен, кыргыздын деми болуп жүргөн Гүлзат Мамытбекованы тааныйсызбы дейт. Ошону да лайф коуч десек болот. Лайф коуч десек болобу дейт. Мага суроо беришти, бунучу 2 жолу берди. Мен ал кишини 1-2 видеосун көрдүм. Мага айтышат, даже мага мынтип айтты да, агай сизге окшой эле жүрөбөй мынтип үйрөтүм, эмнеге мынтип чыгып дүйнөгө, дүйнөнүн деми деп чыгып салды дейт да. 2030да мындай болот дейт.
мен ал киши жөнүндө, ал аябай энергичный киши экен, мен көрдүм. Анан мындай кандай десем, биздин билген традиционный нерсе менен кылбаган үчүн элге башкача келди. Американецтерде мындай сөз бар да, аябай жакшы сөз. Бул чынында эле туура да. Туура эмес деген нерсе жок, башкача деген, жакшы жаман деген нерсе жок, башкача деген нерсе бар. Биз бир нерсени жамандап атабызбы? Бүт баары жамандап атат. Ал жаман дегенге канчалык ишенесиз? Мисалы, Кудайга ишенген ал киши бул жаман деп эгер мындай ал жаманды дүйнөдө баардыгы жаман дейт. Мисалы, бирөөнү өлтүрүү же уруу бул жаман. Ал киши анчалык нерсе кылган жок. Ал баягындай бир кыргыздын кылбаган нерсесин кылган үчүн бул башкача болот атат да. Ал кишиге мен эч кандай каршы же бирдемке айта албайм. Эгер артында ошондо турса, ал жетет. 2000 мага суроо берсе 2030да Кыргызстан биринчи болобу же дүйнөгө дем бере аласың деп. Ойлондум анан. Бир кыргыз киши дүйнөгө дем бере алат. Анан ойлонсом, Gangnam Style деген бир корейс кино бар, ырчы бар. Ал канчалык көп көрүлгөн билесизби? 3 канча? Сай. 3 канча миллиард көрүлүптүр да, мисалы. Көрүлсө, значит, ошол мисалы Мамытбекте Гүлзат Мамытбекте ошондой бир аябай уникальный бирдемке чыгарса, бул viral деп коет го, баягы бири-бирине дүйнөдө көрсө, эгер ал 3 миллиард көрсө, значит, дүйнөнүн дем берген болот, менин оюмчачы. Ошого ал жерде аны мындай кармаган кереги жок. Ал макул кетсин, дүйнөгө дем бердимсин, ал кимге эмне зыян алып келет? Менимче эч кимге зыян алып келбейт. Уят болуп атат, кыргыздар уят кылат деген ал адамдын өзүндө. Мисалы, мен дүйнөдө жашасам, ал ушунчалык дүйнөгө чыкса, мага аябай жакшы болот. Значит, дагы бир кыргыз дүйнөгө чыгат деп болот да. Ошого менин ниетим аябай жакшы. Аны колдойм, мындай өзүнүн оюнда кетсе кете берсин, эч кандай бир зыян жок болсо, эч ким эмесин жок. Мен просто аны көрө албастык болсун же баягындай өзүнүн кыска ою менен аны жамандаган киши болсо, ал өзүнүн да оюнда болушу мүмкүн. Мына кече көрүп келдиң, кече көрүп калыпсың, айтып берсең. Мен кече көрүп, телефонумда сүрөт да бар, сүрөткө түшүп сүйлөшүп неме кылып калдым да. Негизи мына акыл сүрөткө түшүп аткандан кийин демек иштеп атыптыр да Гүлзаттын дагы коучтору. Жок, мен башында эле көп киши менен мынтип талашканмын да. Бизде ушундай бир кээ бир массаларда ушундай неме бар да. Кандайдыр бир немеде жүрөбүз да, бир рамкаларда жүрөбүз да. Ошол рамкадан чыккыбыз келбейт да вообще. Ооба. Рамка түзүп алганбыз өзүбүзгөчү. Анын көбү биздин мындай башыбызда эле да, эч кандай физический неме жок. Анан Гүлзат Мамытбек деп мындай exaggeration деп коет да, англис тилдечи, мындай өткөрүп берет да, аша чаап. Тур кыргызым, мен сени ааламга жеткирем, десечи. Мына жин болуп калганмын. Менче бизде бул чектеме болгондуктан акыл сен башташың керек экен. Ушинтип сүйлөйбүз да. Мен ойлойм, канча кишиге мен азыр байкап атам да. Мен кече ошол бир блогер бар экен Инстаграмда. Айсулуу атын деле билбейм, бирок куудул бир блогер окшойт. Газымбары. Кыскасы өзүнүн клипин презентация кылыптыр да, анан ал жерге Гүлзат Мамытбекти конок катары чакырыптыр. Гүлзат Мамытбек чыгып сүйлөгөндө, анын күйөрмандары уже жаман чоң мындай неме кластер пайда болуп калганда деп колдопчу. Демек ушунча адамга дем бериптир да. Мен мисалы үчүн ойлонуп өткөндө келинчегим да айтат да. Бирок мындай карап көрсөң, өзү каалаган, өзүгө жаккан нерсени кылат да. Анан канча аялдар аны күмөр катары тутуп алышты дейт да, кайсы бир 1-2 айдын ичинде. Демек анын максаты, миссиясы ишке ашып атат экен да. Канча адамга мындай дем берип атат. Мен ойлоп мындай, мисалы, Кыргыздан баары бир эмес да. Мисалы, бир бизнесмен киши бар Гүлзат Мамытбек менен немеси болбошу мүмкүн да, мисалычы type деп коет го. It's not my strong, not my type. Мисалы мындай да, ал кишини жакшы көрүп аны күмөр алып кеткендер кете бериши керек. Ал жаман нерсе эмес. Башка бизнесмендер бар, же эле Сайдмурат Давлатов. Аны кылгандар ал кете берсин. Анын Максат Муктаров кылган алар кете берсин. Бул жерде ар түрдүү болуш керек. Мисалы, мени бүт Кыргызстан жакшы көрөт же бүт дүйнө жакшы көрөт деген нерсе жок. Түшүнүңүзбү, анага таарынбаш керек. Потому что мисалы о вкусах не спорят, туурабы? Мен бирөөнүн типи эмесмин да. Ошон үчүн мага окшогон, мени жактырган киши менен кете берет. Гүлзат Мамытбек менен анын кете берет. Мындай кете бериш керек. Бул жерде өнүгүү боло бериш керек. Анан бирөөнүн жаман тигини тартып, бунун тигини тартып, бул болбойт. Анда бул competitive mind деген бар да. Конкурирующее мышление. Бул деген сөз, анда сиз бирөөгө сөзсүз жаман кылышыңыз керек, сиз жакшы болушуңуз. Бул туура эмес нерсе. Мен ал менен жүрбөйм. Мен creative mind деген бар. Мындай жаңы нерсе жаратам. Ал эч кимди эме кылбайт, тартпайт.
бул болгон жок, мында ортодо жок болгон үчүн башка бирөөгө жакшы нерсе болот, анан бирге жаңы бир индустрия ачышы мүмкүн да бул нерсечи. Түшүнүктүү. Максат мырза, биз угармандардын эсине салып өтөлүк. Бизге телефон чалсаңыздар болот 0312 68 06 06. Ошондой эле Facebooктан дагы кат жазыңыздар. Андан сырткары WhatsApp бар, 552 68 06 06. Бизде болсо конокто ушул дүйнө кыдырып, тажрыйба топтоп, миңдеген адамдарга жардам берип келе жаткан, ушу өзүн өзү өстүрүүдө, ушундай өзүн таанууда жардам берип келе жаткан кыргыздын мыкты уулу Максат Муктаров эфирде конокто отурат. Бейшемби күнгө чейин 10:15тен 11ге чейин уксаңыздар болот. Бүгүн болсо кабыл алуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Бирок угармандардын суроосунан улам бир аз кеңейтип, темабыздан сырткары чыгып кетип атабыз. Кабыл алуу жөнүндө, мунун техникасы жөнүндө уланталы. Анан Максат мырза, кабыл алууну жакшыртуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи мындай адам баласы мындай коучинг бул англисче айтканда must деген сөзсүз керек. Өзүн өзү өнүктүрүү бул. Бир адам өзүн өзү өнүктүргөндө гана башка ийгиликтерге жетет. Эгер өзүн өнүктүрүп алса, башка азыркы английский, башка жумуштары, техника, булар технический нерселер да. Эгер сиз аябай жакшы дизайнер болсоңуз, мисалычы, бирок мындай ичиңизден келип бир жака иштегиңиз келбесе, өздөрү келип таап алсын мени, мындай деп айылда жатсаңыз, мисалычы, ал нерсе болбойт да. Сизге биринчи өзүңүздү дем керек да, аябай өнүктүрүшүңүз керек. Ошондо өзүңүздү өнүктүргөндө үй бүлөңүз өнүгөт, өзүңүздү кандай десем, ишиңиз, бизнесиңиз өнүгөт, өзүңүздү өнүктүргөндө өлкөңүз өнүгөт, өзүңүздү өнүктүргөндө дүйнө өнүгөт. Эми кабыл алуусу. Мындайда адам биз өсө электе эле баягындай чектөөлөр пайда болду го. Бири-бирөөнү жамандады, же жолдошу аялыны эме кылды. Мисалы, урушуп атканыңызда сиздин кабылданууңуз ачык болобу, жабык болобу? Мисалы, сизден суралы. Бирөө киши менен урушуп атсаңыз, ал кишини мындай ойлонуп, мындай кабыл аласызбы, же жөн эле баягы сизге керектүү нерсени эле алып туруп, колдонуп, обратный атака кыласызбы? Негизи урушуп атканда ошол баягы жаман жагын эле ойлоно берсең керек да, аны укпай эле өзүңчө бир жооп даярдап, атакага даярданып. Биринчиден мындай айтам, Кыргызстан азыр ким угаса, Кыргызстан баары 6 миллионду, баары аябай жакшы кишилер. Ушунчалык адам, мындай кандайсам тунук адамдар баарычы. Бирок чоңоюп атканда, ошону бузулганда, мисалычы, ал сиздин күнөөңүз эмес. Ал обществонун да күнөөсү эмес. Ал дүйнөнүн да күнөөсү эмес. Мындай сөз бар да, мен аябай жакшы уккан эмесмин. Всё или все совершенны дейт да. Бүт нерсе укмуш дейт. Азыркы состояниясы. Эч кимде кемчилиги жок. Буну ким жаратты? Ошо жараткан киши азыркы ситуацияда какой-то бир тагдыр менен келет да. Азыркы состояние бардык нерсе аябай укмуш дейт, совершенный. Но незавершенный. Толукталган эмес. Өнүгүүгө кетип атат. Эгерде бир ошибка болсо, бир ката болсо, это твоя жизненная позиция. Бул деген сөз дүйнөгө көз карашың. Бир мындай туура эмес нерсе болсо, жашоомдагы туура эмес, ал менин көз карашым эле. А так дүйнөдөгү сиз, радио, экономика, ВВП булардын баары не экен? Укмуш, совершенный, но незавершенный. Толукталат да, биз ушинтип кетебиз. Убагында динозаврлар бар беле? Алар аябай жакшы жаратылган да. Анан өнүгүү болду, анан алар жок болду. Алар эмне үчүн керек болду? Бизди какой-то сырье болуш үчүн, петролиум эме болуш үчүн. Бул деген сөз эч качан азыркы состояние бир нерсе кынтыксыз жаратылган эмес бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө бүт нерсе аябай жакшы. Бирок убактысыз келелек, ал өнүгүп атат. Азыркы өнүгүү процессинин эң жакшы ситуациясы ушул. Экономикасы да ушул, ВВПсы да ушул жакшы, эң жакшы ситуация. Эгер бир ошибка деп ойлосоңуз, азыр только өзүңүздүн дүйнө карашыңыз ошол эме ошибка болуп калышы мүмкүн. Анан телефонубуз бар экен, алып коелу. Тилекке каршы угарманыбыз көпкө күтүп калганга, ооба. WhatsApp'тан суроолордон өтөрөлү. Саламатсыздарбы? Максат мырзанын техникасы абдан жакты. Кайда, кантип барып тренингке катышсак болот? Тренинг жөнүндө айтып кетели. 8, 9, 10 февралда Бишкек шаарында болот. Башка региондордо да болот. Бишкектеги номерлерди айтайын, ошол жактан кенен маалымат алып алсаңыздар болот. 8, 9 февралда Меретелде, ал эми 10 февралда Президент Сити Холлдо. Байланыш телефондор 0755 494 739
0708 Бир аз айта кетейин, ошо тренинг боюнча да. 426. Мындайда биринчи тренингибиз мамиле ийгиликтин сыры. Бул мамиле жөнүндө айтабыз, элдер менен кандай мамиле кылууда. Андан кийинкиси бала тарбиялоо. Бул аябай маанилүү. Менин 3 балам бар. Мен канчалаган нерсе үйрөнүп, канчалаган мен кичинемде же мындай биздин билбей жүргөн көп нерсе бар экен да. Ошону үйрөнсө, балаңыздар аябай эме болот да. Жакшы өсөт. Анан үчүнчүсү өзү жөнүндө. Бүгүнкү темаларды мындай аябай ачып өтөбүз да. Дагы бир сурообуз бар экен, телефондо ошону эме кылып калайын. Угарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы? Угатабыз. Англис тилин үйрөнөлү деп, силерден үйрөнсөк болобу деп сурап аткам да. Болот. Жакшы үйрөткөн курстар барбы, каяк жакта барсак болот? Сиз туура дарекке келдиңиз. Атыңыз ким болот? Улан. Улан мырза, азыр телефонду жакшылап тыңдап туруңуз, айтабыз, Телефон чалсын. Рахмат. Телефон айтып коюңуз. Телефонду айтып коелучуңуз. Биз WhatsApp аркылуу үйрөтөбүз. Ачкан курсубуз жок, только WhatsApp'тан үйрөтөбүз. Бирок жакшы үйрөтүшөт. Биздин башка курстардан өзгөчөлүгүбүз деп биз Америка акцентин айтат элек. Башкача айтканда, америкалыктардай англис тилин сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ооба. Телефон WhatsApp номерди айтам, WhatsApp'тан жазсаңыздар 0770 521 321. Ушул номерге WhatsApp'тан жазсаңыздар, кенен маалымат берип, үлгү сабак жиберилет. Барекелде. Анда уланталы ачыктык боюнча да айтабыз. Мисалы, эмне үчүн ачык болушуңуз керек? Эмне үчүн ачык болушуңуз керек? Жашоодо эмне үчүн ачык болушуңуз керек? Анткени сиз ачык болсоңуз, информация керет. Информация керсе эмне болот? Сиз өзгөрөсүз, өнүгөсүз. Ачык болсоңуз, жаак болсоңуз, канчалык ичиңиздеги эме, мисалы, аябай зээниңиз бар, акылыңыз бар, ошол эмелер бар. Алар иштеш үчүн информация керек да. Информация керек үчүн билим керек, илим керек. Ошон үчүн өнүгүүлөр, байлыктар, ошон үчүн бактылык жашоолор ошол ачыктыктан келет да. Сиз зээниңизди ачыңыз, көп нерседен үйрөнөсүз. Өзүңүздү эмоция менен жаап койбоңуз, ачык болуп жүрүңүз. Ошондо үйрөнүүгө канчалык ачыксыз, анан өзгөрүүнү канчалык кабыл аласыз. Өркөнү кылсаңыз, анда жакшы жакка өзгөрөсүз. Акыркы бир окуяны айтып берейин кыска эле. Ушундай коучинг болуп туруп группагачы, анан кээ биркилер аябай өзгөрүп кетиптир, кээ биркилер өзгөрбөптүр. Анан эмнеге деп калса, бүт баары бирдей эле үйрөнгөн, бирок кийинкилер тигилер өзгөрүүнү кабыл алыптыр. Ошол эле кафеге барып тамак жейт экен, ошол кишилер менен сүйлөшөт экен, ошол эле жумушту кылат экен, анан өзгөрүү болбогон ошону түшүнүптүр. Тиги байып кеткендер же аябай ийгиликтүү болгондор жумушун өзгөртүптүр, башка кишилер менен таанышып атыптыр, башка жерлерге көчүптүр. Ошондо өзгөрүү болгон үчүн аларда өнүгүү болуптур. Өзгөрүүгө даяр бололук. Биз менен Максат мырза буюрса дагы 2 күн болот экен, Ушул 2 күндө дагы жакшы темалардын алкагында сөз кылабыз. Бүгүн темабызды дагы ачыктап бере алган жокпуз, бирок эртең буюрса улантабыз. Буга чейин жоопкерчилик жөнүндө дагы сөз болду эле. Сиздер менен радио тренинг программасы болду. Ал эми коногубуз 18 жылдан бери чет өлкөдө жүрүп, көптөгөн мыкты адамдарга дем берип, шык берип, сонун тренингтери менен адамдын өзгөрүүсүнө таасир берип жүргөн кыргыздын мыкты уулу Максат Мухтаров болду. Жана анын командасы Жапаров Чыңгыз, Акылбек Балтабаевдар болду. Эртең 10:05 өткөндө буюрса угушабыз. Ал эми алып баруучусу мен Назгүл Акунова болдум. Угушканча саламатта туруңуздар.